Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүнкү биздин сабактын темасы изотоптор. Бул сабактын жүрүшүндө силер изотоптун аныктамасы жана касиеттери, изотопко бир канча мисалдар, ошондой эле изотоптун колдонушу жөнүндө маалыматка ээ болосуңар. Изотоп деген эмне? Бирдей заряд сандарга ээ болгон, бирок ар кандай массалык сандуу атом ядросу изотоп деп аталат. Изотоптор бири-биринен ядросундагы нейтрондордун саны менен айырмаланат. Мындай химиялык элементтер Менделеевдин таблицасында бир эле орунда ээлешкендиктен англис физиги Соди тарабынан 1913-жылы изотоптор деп аталган. Демек балдар, изотоптор булар Менделеев мезгилдик таблицасында бир эле катар номерде турушат, болгону алар нейтрондордун саны менен айырмаланат. Ал эми протондордун саны бирдей. Бул сүрөттө сутектин 3 изотопу көрсөтүлгөн: протий, дейтерий, тритий. Биз буга чейинки өтүлгөн сабагыбызда А барабар N плюс Z деген формуланы өткөнбүз. Бул жерде А атомдук массасы, N нейтрондордун саны, Z протондордун саны. Демек, протийде бир гана протон бар экен, нейтронго ээ эмес экен. Ошон үчүн ал 1 деп жазылды. H деген бул сутектин химиялык белгилениши. Сүрөттө да көрсөтүлүп турат. Экинчи, дейтерий. Бул жерде протондордун саны 1, нейтрондордун саны 1. Ошон үчүн атомдук массасы 2, 1, 2 деп жазылды. Ал эми тритий, нейтрондордун саны 2, протондордун саны 1, атомдук массасы 3. Ошон үчүн 1, 3 деп жазылды. Демек, балдар, изотоп деген бул нейтрондордун саны менен гана айырмаланып турса, булар изотоп деп аталат. Бир гана сутек эмес, көптөгөн элементтер изотопко ээ болушат. Изотоп гректин эки сөзүнөн турат. Изо бирдей, топос орун деген түшүндүрөт. Изотоптор бирдей химиялык касиетке, анткени аларда протондордун саны бирдей. Мисалы үчүн жогоруда кычкылтекте 8, литийде 3, ал эми уранда 92 протонго ээ экен. Ошон үчүн аларда демек химиялык касиет бирдей. Ал эми булар изотоптор нейтрондордун саны менен айырмаланып тургандыктан алардын физикалык касиеттери бир аз айырмаланат. Бир гана радиоактивдүү эле элементтер изотопко ээ эмес, радиоактивдүү эмес элементтер дагы изотопко ээ. Ошондой эле изотоптор химиялык жол менен ажырабайт. Изотоптордун колдонушу көп тармактуу. Ошонун ичинен айыл чарбада, медицинада, археологияны карап өтөлү. Айыл чарбада дан өсүмдүктөрүн нурлантуу үчүн колдонулат. Нурлануу өсүмдүктөрдө жана микроорганизмдерде мутацияны пайда кылат. Ошон үчүн айыл чарбада колдонулат. Ал эми медицинада диагностика коюу үчүн, дарылоо максатында колдонушка ээ. Радиоактивдүү натрий кан айланууну изилдөө үчүн колдонулат. Жана башка көп колдонушка ээ медицинада. Археологияда болсо табылган буюмдардын жашын аныктоо максатында археологияда колдонулат. Биз изотоп боюнча жогоруда бир нече маалыматка ээ болдук. Мына ушул маалыматты колдонуп, төмөнкү суроолорго жооп берүүгө аракет жасагыла. Өз алдынча мына ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аякталды. Саламатта туруңуздар.